Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustazlar, cemaat, buyursa biz daim aytgan sözü aytып başlayabız. Kimdeki Allah Taala'nın bir üylerinden bir üyge basıp kelgen bolsa, Huday Taala'nın bir kadamına soğup jatsa, bir kadamına günölörde keçiret deydi. Buyursa her bir üzerine günökör pendeyiz, 10 kadamımızga Hudayım soğup jatsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Hudayım keçirgen bolsun. Bizden bugünkü temamız жақшылыққа çakırıp жамандықтан кайтаруу деген тема ekan. Amru bil ma'ruf, nahi anil munkar. Demek жақшылыққа eldi çakırıp жамандықтан кайтаруу деген тема ekan. Эми бұл жақшылыққа çakırıp жамандықтан кайтаруу her bir момунга, Müslüman atmayın bardığına бұл парз. Бұл davat парз bizden şeriatımızda. Antkeni bizden İslam dinimiz birimdikке, жақшылыққа ündögen, adiletsizlikке karşı turgan din. Her bir imanlı adam жамандықтың жайылышына кайдыгер болбой, жақшылық таратууда hareket kılışı керек. Demek kaydıger болбошубуз керек. Мысалы, балаң bir жаман ишти кылып атса, кой деп айтабыз да, туурабы? Ошол эле маселе да бул жерде. Коомду дагы биз жақшылық таркаш керек. Ошо жамандыкты биз эскертип тыйышыбыз керек. Эми бұл қандай десек, ең бірінші жақшылыққа шақыру дедік. Жақшылық дегенде бір ғана жақшылықты еске алыш емес, бұл жерде міне адал, сооп іштерге үндөө дегенді да түсін өткенбіз. Жақшылыққа шақыру деген жақшылыққа, адал іштерге, сооптуу іштерге біз елдерді үндөө дегенді да түсіндіреді. Hem сооп іш дегенде қандай? Қырғызда баяғы ата-бабалардың сөздері бар да, бекер отырғанша бекер іште дейді қой баяғы жерде. Ошол жөнінен жөн айтылған емес та. Демек, Аллах Таалага bir пайдалы ішті қылышыбыз керек біз. Allah Taala пайдалы işti kılışımız gerek ekan. Soğup doğan bolat ошол жерде. Андан кийин nahi anil munkar deydi. Жамандыктан кайтаруу жана арам ишти токтотуу деп да кошуп кетишибиз керек да бул жерде. Арам ишти токтотуу деп. Эми жаман ишти биз тыябыз. Арам ишти колдон келишинче токтотконго биз аракет кылышыбыз керек экен. Эми бул деген ошо бизде исламда бул дават деген нерсе эң маанилүү парыздардын бири. Бул парз бизде экиге бөлүнөт. Baya ilimge okşaş ele. Ayn kifaya деп koyuyor. Farz-ı ayn jana farz-ı kifaya деп koyuyor. Farz-ı ayn degen her bir adam mildetli türde jasay turgan nerse, farz-ı kifaya degen bir adam atkarsa başkasının moyundan sakıt bolat dedik. Misalı murdaq saqtarda aytkanımız esingerde olsa, bir ayıldan bir хирург çıkmasa ayıldı var künökör bolat degenmiz. Eldin var birgiptir bir хирург çıkarış gerek. Antkeni adamlar olsa karanga biri kerek de bayağı jerde. Жол болса, bir ayıldan bir ginekolog çıkmasa elдің баары күнөкөр болот дегенбиз да баягы жерде. Бул жерде да ошондой да. Мисал катары айтайын. Мен мисалы 5-6 болуп көчөдө баратсак, аксакалдар отурду. Баягы жерде "Салам алейкум" деп бир өз айтып койсок, болду, башкаларга жетиштүү болот да. Анан мен айтып бүтсөм аркамдан бул айтып 6 катар менен айтып шарт эмес баягы жерде. "Салам алейкум" деп койсок, отургандардын баары болбосо да жок дегенде бир өз "Ва алейкум ассалам" десе, күнөө болбойт да. Уже жооп бер. Ошолордун атынан бирөөсү. Бул даватта ошондой. Мисалы bir адам арак ичип отурган болсо, биз 5-6 да бирөө келип туруп, "Тууган ошол туура эмес, ошону туура эмес кылып атасың. Бул шариаттан дурус эмес. Аны эмне пайдасы бар?" Тиле зыянда деп мисалы мен айтсам, ошол жетиштүү да. Мен айтсам, келип атынан дагы бирөө айтса, катар менен 6 айтсак, тиги өчөшүп болот да бизгечи. Бараңдары дейт, мен ичем дейт, эмне кыла аласың дейт баягы жерде. Тескери кетип калышы мүмкүн да баягы жерде. Ошондуктан бул жерде эмне? Бул дагы эмне? Ekiye bölünет eкен. Жекече, жамааттык деп. Эми бизде ошо Кур'an-ı Kerim'de дагы ошол аяттар бар, хадистерде дагы келген. Эми бул амр маруф нахи мункар, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруунун негизги максаты эмне десе, коомду бузулуудан сактап, туура жолго салуу дейт. Мурда биз ата-бабаларды карасак, ата-бабаларыбыз бир аксакалды уккан, Misal bir үйден bir эле адам башкарганда, азыр bir үйдө bir нече адам башкарат да. Андан кийин аялы башкарат. Эркеги билбейм, колуктан сурап көрөйүн дейт. Бир нерсени айтсак баягы жердечи. Бул жерде аксакалдар башкарган. Аксакалдарды уккан. Ошолор мисалы, деле тыйып койгон. Кыргызда мисалы мурда кээде азыр орой сөзүлүп калды да. Орой сезилип калды. Таама эле айтып туруп эле tarbiyalap koygan. Kıskan adam bay bulat değil aytkan ata-babalarımız. Doğru mu?
Мындай орай болушу мүмкүн азыр. Мурда ошентип эле жеткирген да. Аны укпаса ошентип эле айтып жеткирип койгон. Мисалы Кур'ан Каримде аяттары бар. Валтакум минкум умма yad'una ilal hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil munkar ve ulaika humul muflihun. Bu bizde Ali İmran suresinin 104. ayetinde. Sizlerin arаңардан жақсылыққа buyurup жамандықтан тыйған қауым болсын дейді. Ошолор сөзсүз түрдө ийгиликке жетет дейді. Ошолор кутулуу табат дейді. Азаптан кутулат, жамандықтан кутулат дейді. Демек, бұл жерде бір мақсат болуш керек экен да. Демек, өзүбүздүн миссиябыз бар. Мен жакшылыкты билдимби? Ошол жакшылыкты мен башка бирөөгө айтышым керек, үйрөтүшүм керек. Мисалы намаз. Намазды билбегендер толтурат. Мисалы, бул бир тууганыбыз мисалы классташтарын билбейт да, туурабы? Көпчүлүгү. Мешитке келгенге сүр дейт да. Коркот мешитке келгенге. Не бар мешитте болмак, сен өзүң бара бер дейт. Биз чакырышыбыз керек да, качырбашыбыз керек. Анын үчүн биз жеңил үйрөтүшүбүз керек. Мисалы, бул бала классташын чакырды. Жүр жума намазга. Кандай? Бул сен окуй турган намаз, жума намаз. Мисалы, мен билем намаз окуганды, Аллаху акбар деп тура беремин, имам окуп берет. Sen bilbeysin, sen de Allahu Akbar deyip duruyoruz, imam okuyup verir. Eközge de imam okuyup verir, jürörsen deyip durur ne? Biz çakırışımız gerek de bu yerde için. Bizde olsa ne? O şunu kaçırıp alamız da. Sen biz namazı bildik mi? Başka biri bilbeyse, namaz yerinde sırasa, sen özünde profesör eleştiret olat da. Şunda bilbeysin sen, şunu okla çeyin, niye kılıp yürüdün? Eşekte kalap yürüdün mü deyip, bu ayağını kemsin deyip bu yerde. Namaz deyin olayla da. Namazda buna 5 fardı var, 10 sünneti var, 20 haramı var, 30 makrusu var deyip, dolduran nesen aytabız. Al oylanıp karat bak. Men al meseleni çıkar albayım deyip. Bu yerde al meseleni men çıkar albayım deyip. Biz olayla düşündüğümüz gerek. Bu darat olayla. Misal darat betini juvasın. Betini juvganda başını 4'ten birine mınday mas tartıp koy. Koldu juvganda çıkana kaçın juvup koy. Butunu juvasın. Boldu ошол darat jep жеңил деп жеңил үйрөтөрүшүбүз керек да bu жердечи. Андан мисал мешітке келет, елдер дарат алып атканда көрөт еттейлер. Оозун жууп атат го. Сен оозуңду жууп койсоң деле жакшы нерсе бул. Мурдуңду да кошо чайкап койду, акырындык менен үйрөнүп кетет да. Биз аны чакырышыбыз керек. Бизде тескерисинче качырып алып атабыз да. Ошондуктан бул жерде эмне? Бир жакшылык менен биз аракет кылышыбыз керек. Жакшылык менен чакырышыбыз керек. Бул неме бизде ошол биринчи аят болду. Андан кийин дагы бир аят бар. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат. Бул Али Имран сүресинин 110-аяты. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sizler adamlar arasından çıkan en жақсы ümmetsіңер. Жақсылыққа buyurup, жамандықтан қайтарасыңар, Allah'a iman keltiresіңер дейді. Buna demek, qancha milliard adam бар болса, Құдайға шүкір Аллах Таала ошол үмметтердің арасынан bizdi мұсылман қылып жаратып қойды. Демек, мұсылманның милдети жақсылық айтыш керек. Құдай Таала бізге денсаулықты берді. Құдайға шүкір ачка қалған жоқпыз. Күнде нан чайыбыз бар. Шүгүрдешибиз керек. Құдайға наразы болбошубуз керек деп туруп не? Biz ошол нерсеге макул болушубуз керек. Ошол нерсени айтышыбыз керек. Бирок негизи эле мусулмандарда Құдайға шүкір ошондой бир эме бар, ишеним бар да. Пайгамбардын ошо хадисинде келет. Мусулмандан башка эч кимге берилген эмес бир сыпат бар дейт мусулмандарда. Кандай десе, жакшылык келсе, шүгүр келтирет, алхамдулилlah деп ага сооп жазылат. Кичине бир кыйынчылык келсе, ага сабыр кылат, ага да сооп жазылат дейт да баягы жерде. Анткени ошо сабыр кылганда биз эмне дейт экенбиз? Кудайга шүгүр, мындан жаман болуп калбаганына шүгүр. Ушунчалыгына шүгүр, алхамдулилlah. Мындан жаман болуп калса колубуздан не келет эле деген сөз айтабыз да биз. Ошондуктан бул мусулманга гана берилген сыпат дейт. Эми ошол мусулманга берилген сыпат болгондуктан биз ошону башкалардан жайылышыбыз керек. Эми бул жерде мисалы жума намазга келесиздер, угастар ушу уккан нерсени барып айтыш керек. Үй бүлөгө бала чакага отуруп, мисалы ошолордан кийин биздин көзүбүз өтүп кеткенден кийин эстеп жүрөт да. Менин атам жума намазга барып келгенден кийин имам ушундай сөздөрдү айтты деп бизге ошону айтып берген эле дейт. Ошентип айтып эстейт да. Мисалы көпчүлүк жерде карасаң, көпчүлүк жерде не болуп атат? Ошол атасын, чоң атасын эстейт да. Чоң атам отурганда мага ушул нерселерди айткан. Атам мага айтчу эле деп туруп аксакалдар эстейт. Эми азыр бизден эмне эстейт? Биз өзүбүз сабак бере албасак жок дегенде укканды биз айталы ошону. Анда дагы ошо ишеничтүү жерлерден укканды айтыш керек да, баягы каалаган жерден алып айта бербестен. Андан кийин Тавба сүрөсүнүн 71-аятында Аллах Таала айтат. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
Momin erkekler menен momin ayallar biri-birine dost, alар жақшылыққа buyurup, жамандықтан қайтарышат дейді. Demek, momindардың sıfatı ошол экен. Mominді жақсы көреді. Мысалы, бұл бір туғанымды біреу жамандаса, мен өзім ұқмайынша, өзім көрмейінше, мен аға ішенбешім керек. Әркім нәрсені айта береді баяғы жерде. Ұққанға ішенбеш керек. Анткени бізде мұрдақ сақтарды айтқан, есіңерде болса, жалған менен ақиқаттың ортасы 4 елі дейді туғандар. Көз менен құлақтың ортасы. Ұққаныңа елі ішене берме, сен көргеніңе ішен деп отырды да баяғы жерде. Ondan ошол себептен Аллах Таала Куранда А'раф сүресинде айтат: "Фаламма насу ма дукиру бихи анжайналлазина янхауна анису." Алар ескертүүнү унуткандан кийин биз жамандыктан кайтаргандарды куткардык дейт. Демек барлык унутуп калып, жамандык кылса, ошолор менен кошо аралашып кеткендер болушу мүмкүн. Эгер ошолордон токтоп, жамандыктан кайтара турган болсок, демек Аллах Таала бизди азаптан куткарат экен. Аллах Таала өзү бизди туура жолго баштайт экен. Андан кейін дагы бир өтө эң негизги аят экен бул, ошо Саф сүрөсүнүн 2-3 аятында келет. Саф сүрөсү 2-3 аятында Аллах Таала айтат: "Лима тaquluna ма ла тафалун, кабура мактан индаллахи ан тaqulu ма ла тафалун." Эмне үчүн өзүңөр кылбаган ишти айтасыңар? Аллах үчүн эң жаман нерсе айтканыңарды кылбаганыңар дейт. Мисалы, biz bir işti жасап туруп башкаларга айтсак, ошол таасирдүү болот да. Мисалы, элестетип көр. Өзүң үйдө тамек тартып отурасың. Балам, тамек тартпа болбойт балам. Сен тартпашың керек деп алып, өзүң мынтип көзүңдү сүзүп, түтүн бул жака кетсин деп отурсаң, көзүңө тийбесин деп. Кантип сен угат балам? Ошол себептен айтып атат да бул жерде Аллах Таала эмне? Силер эмне үчүн өзүңөр кылбаган ишти айтасыңар? Алланын алдында чоң күнөөлөрдүн катарына кирет дейт. Өзүң кылбастан ошону башкаларга айтуу дейт. Ошондуктан туугандар, биз балдарыбызга айткандан кийин кайра эмне? Ошону өзүбүз дагы аткарышыбыз керек. Ошо имамдардын бирөөсүнө, мурдакы заманда, кул ээлөөчүлүк заманда бирөө келип айтыптыр да, кулдардын бирөөсү. Эм устаз, сиз баягы кулдарды азат кылуу жөнүндө бир айтып койбойсузбу элдерге? Биз кыйналып кеттик жашоодо. Биз дагы кичине мындай азаттыкка чыгып, кичине бир жакшы жашоо өткөрөлү да дептир. Макул деп кое алып, жок дейт. 1 жума, 2 жума, 3 жума, 1 ай өтүп кетти дейт. 1 айдан кийин келип туруп жанакы эмне айтты. 1 айдан кийин келип туруп имам айтыптыр да, Аллах Таала бизди ээн эркин кылып жараткан, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошо кулдарды азат кылгыла деп туруп эмне азаттыкка чыгарды дейт. Элдердин баары азаттыкка чыгар дейт айткандан кийин. Анан жанакы кул келип сурап турду: "Устаз, sizge men ayttım 1 aydan beri kütüyorum. Nege 1 aydan beri siz aytkan joksuз dese, janakı imam aytıp koyat deyt. Mende özümde akçam jok bolчу. Men 1 ay akça jıynadım. Akça jıynap turup keşe bazardan bir kuldu satıp alıp turup azat kıldım. Mına bugün ayttım ele menin sözüm täsirdүүрөөк bolot degen eken da. Mına tuğanдар. Ошондуктан biz özü atkargan işti aytalı biröөгө ошондо täsir beret eken. Egerde atkarбастан туруп айта турган болсок, анда täsiri az болуп калат экен. Андан кийин хадистерден дагы бир мисал келтирели. Силердин ар бириңер жамандыкты көрсөңөр колуңар менен токтоткула, колунан келбесе тили менен, тилинен келбесе жүрөгү менен жек көрсүн. Бул эң төмөнкү даражадагы ыйман деди. Жамандыкты көрсө кол менен токтотсун дейт. Эми бизде ошо кээ бир адамдар айтат, кол менен токтотуу дегенде биздин колубуздан келбейби? Демек бул ошо органдардын иши дейт. Жамандык кылмышкерлерди алар кол менен токтотуп, баягыны камап, соттоп, баягыны токтотот. Колунан келбесе анда тили менен дейт. Тили менен айтып, мына бул жалпы бардыгыбызга ошол туура эмес. Токтот деп айтсак болот да, колубуздан келет да. Эгер анда дагы колубуздан келбесе, анда жүрөк менен кейиш керек да, ошол туура эмес болот да. Аллахым ушуга хидаят бергин депчи баягы жерде. Эми буга бир мисал да. Ошо сахабалардын арасында бирөөсү базарга барып, бир буюм тайым алайын деген, эмне деген, ошо алып атса эле уже акчасы жок экен да. Акчаны төлөйүн десе акчасы жок, урдап кетти дейт. Чөнтөгүн караса акчасы жок. Не кылыш керек? Бул анан айтыптыр. Менде акчам жок, урдап кеттир десе, жанындагылар чуркалып уурукана, акча уурду алды деп издеп атса, бул колун көтөрүп дуа кылып атат дейт. Аллахым, эгерде ошол менин акчамды уурдаган адам, муктаж болгон болсо, береке бергин Аллахым. Эгерде муктаж эмес эле уурдаган болсо, ошол эң акыркысы болсунчу Аллахым, өзүң хидаят бер, амин деп дуа кылган экен да. Эми карасаң, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып тагын бул эмне? Жүрөгү менен ошого жакшылык тилеп атат да. Эми биз өзүбүздү ошонун ордуна коюп көрөлү,
Misалы, ақша төлейін десең, ақшаң жоқ, урдап кеткен болса, бізде бұл сахабалар, башқача тәрбие алған адамдар да, бізде жаман сөз шықса керек, ылайым ошол ақша қонағыңа тығылып қалсын деп қарғасақ керек, баяғы жерде. Балаларда тәрбие башқача болғанда, Аллахым ошол хидаят береге чын эле мұқтаж болып урдаған болса, береке бер деп тұрып дуа қылған екен. Ondan keyingi hadiste kelет, kim biröөгө жакшылык кылуусуна себепчи болсо, ал өзү ошол жакшылыкты кылгандай сооп алат дейт. Мен далла ала хайрин кафаили. Biröөгө жакшылык ишти үйрөттү, көрсөттү, ал ошол иштерди жасадыбы, демек ошону жасагандай соопко ээ болот дейт. Буга бир мисал. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, эгерде Абу Бакр радиаллаху анхунун ыйманын таразанын бир жагына, бүткүл кыяматка чейинки үммөтүмдүн ыйманын таразанын бир жагына койсок, Абу Бакырдын ыйманы басып кетет дейт. Мунун сыры эмнеде болушу мүмкүн? Мен өзүм жекече ойлойм да. Пайгамбарыбыз эң биринчи дават кылганда Абу Бакр радиаллаху анху исламды кабыл алган. Абу Бакр гана уруксат берген да, башкаларга уруксат берген эмес да. Себеби Абу Бакр тарыхчы болгон, санжирачы болгон экен да. Кайсы уру кандай сыпатка ээ, кайсы уруда кандай мүнөз бар билген экен да. Урулар келсе дагы пайгамбар Абу Бакрдан сураган экен, бул уру кандай десе, бул уру мүнөз ошондой, мындай сыпатка ээ десе, ошого жараша пайгамбар мамиле кылган да. Ошол Абу Бакр радиаллаху анху иман келтиргенден кийин бир жуманын ичинде 10го жакын адамды динге чакырды дейт. Ошол 10 адамдын 7өөсү тирүү кезинде 5ке киресиң деп сүйүнчүлөнгөн экен. Көрөсүздөр. Мисалы, мүмкүн азыр биздин айтып аткан сабактарыбыз дагы ошо баягы не чынжыр менен барып туруп Абу Бакр радиаллаху анхуга такалып атат да, мисалы. Демек, биздин сооптордагы бар эле не Абу Бакр радиаллаху анхунун таразасын басып атат да баягы жердечи. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан биз жакшылыкка себепчи бололу туугандар. Мисалы, мен канча сабак айтсам, ошо мен окутууга себепчи болгон атамдын таразасы басылып атат. Иншаллах, Кудайым буйрса. Мени үйрөткөн устазымдын таразасы, устазымдын устазы, ошолордун таразасы басылып атат иншаллах, Кудайга шүкүр. Анткени биз жакшылыкка айтып атабыз, жакшылыкка чакырып атабыз. Мисалы, мен азыр бул айтсам, араңыздарда бирөө таасирленип туруп, барып ошо амал кылып баштаса, сиздердин соңуңуздар менин таразамды басат, барып атамдын, устазымдын соңун басып, барып Абу Бакрга барып такалышы мүмкүн да, радиаллаху анху. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан биз дайыма жакшылыктарды айта беришибиз керек, жакшылыктарды тарката беришибиз керек туугандар. Андан кийин айтат, ар бириңер кожоюнсуңар дейт. Ар бириңер өз жоопкерчилигиңер үчүн сураласыңар дейт. Жоопкерчилик дегенде кандай? Мисалы, кол астындагылар үчүн биз жооп беребиз. Мисалы, мен аялым үчүн, балдарым үчүн, үйүм үчүн жооп берем. Балам не жеп атат, не кийип атат, ким менен сүйлөшүп атат, ким менен туруп атат, ким менен жүрүп атат, мен жооп берем Кудайдын астында. Ошондуктан балдарыбызга дагы бир жакшы жолду көрсөтүп, жакшы чөйрөнү түзүп беришибиз керек туугандар. Анткени бул чөйрөнү түзүп бербесе бул кыйын. Бир баланы айтат, атасы жумуштан келсе түндө ыйлап отурат экен. Не ыйлап отурасың десе, баланча досумдун чоң атасы өтүп кетиптир деп ыйлап отурат экен да баягы жердечи. Ошого ошончо картаганча өлсө өлүптүр да. Мен өлсөм деле мынчалык ыйлабасаң керек. Не мынчалык ыйлайсың десе, сен өлсөң дагы ыйлабайм дейт экен баласычы. Жини келген, не дегениң бул десе, сен мага нени үйрөттүң, эч нерсени үйрөткөн жоксуң. Ошол мени багымда окуганды үйрөттү, ошол аксакал. Ошол Куран окуганды үйрөттү, ошол намаз окуганды үйрөттү. Ошол мага досторду кантип тандаш керек экендигин, мага чөйрөмдү ошол аксакал тандап берди. Мага көп жакшылык кылды деп ыйлап отурат дейт. Көрбөйсүздөр. Кудай сактасын, туугандар, эртең дагы биздин балдарыбыз ошондой деңгээлге жетип калбасын. Башка бирөө өлсө ыйлап, биз өлсөк ыйлабай калбасын туугандар. Ошондуктан балдарыбызга дагы биз жакшылыкты үйрөтүшүбүз керек, жамандыкты түшүндүрүшүбүз керек. Эми бул жерде дагы бир хадисте келет Ибн Мажадан. Качан коом жамандыктан кайтарууну токтотсо, аларга Аллахтын азабы келет дейт. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Кудайым сактасын бул нерседен. Дават токтоп, мисалы, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып токтоп кала турган болсо, Аллахтын жазасы келет экен да. Дагы бир хадисте келет. Эгерде жашоодо кары картаңдар, жаш балдар болбогондо, мен дейт ошол не кафирларга бир утам суу бермек эмесмин деген хадис бар да. Кары картаңдар, жаштар бар болгон үчүн Аллах Таала берип турат. Да керек болсо эмне? Ошол дагы бир хадисте келет, жылан, чаяндар Аллах Таалага айтат экен да, кургакчы болуп кетсе, Аллахым,
no penden künökör bolatat, uşul pendengdi azaptagın, uşul pendeng sebepti bizge jamgır kelbey atat dep turup, ошолор дагы наалат айтат экен да күнөкөр адамгачы. Ошо күнөкөр адамга жылан чаяндар дагы наалат айтат экен. Кудай сактасын. Эми Peygamber'in bir hadisinde kelет, Tirmizi. Sizlerin arаңарdan kim bolsa dagın bir jamanlıkты көрse, daroo toktotsun deydi. Emi karasaң, keyirler var, balası arak içse toktotkan yok. Emi dostlar menen içse içiptir da dep. Keyin alkaş bolup ketkende, anan düşünüp otat da başında ele şonu tokmoktop koyup boptun. Atağın ağzından balasın dep turup, keyigендерди көрүп калып атабыз да. Zaman toktotуш керек ошон үчүн. Эгер аны токтотпосоң ал ичет, эртең ал неберең дагы ичет да, аны көргөндөн кийин. Ошондуктан бардык нерсени биз өз убагында токтотконго аракет кылышыбыз керек экен. Эгерде сен кызың шылдың чанчып жүрүп, ыштаны жок жүргөн болсо, ошону сен унчукпай эле койдуңбу? Эртең минипке кийет да алчы, жөн эле минипке кийет ошолчу. Сен биз токтоткон жокпуз да аны. Башынан токтотуш керек ошол нерсени. Dağın bir hadiste keletken İmam Ahmad'dan aytыптыр. Ümmetim jamanlıktın üstünden unçukpay kalganda Allah'tan azabı kelet deptir. Kuday saktасın. Jamanlıkты көргөндө biz aytıp duruşubuz gerek. Toor emes işlerdi biz esketip duruşubuz gerek. Kıyamet günü adam öz üy bülösünden, koşunasından, aylanasındaki adamlardan joopker bolat деген dağın bir hadis var. Demek biz jakşılıkты özüz aytıp, koşunalarına da düşünürüp aytıp, oşolarga jayılışыбыз керек eкен. Анткени наркы дүйнөгө барганда ошо кошунаңыз айтышы мүмкүн. Кошуна сен жумага барып аттың, ошондо бир жолу жүр деп коюп болуптуң да, ушунчалык мени жаман көрөт белең деп туруп сурайт экен да баягы жердечи. Менин жездем өтүп кетти. Бир тууган жездем. Ал өзү бир жерде ошол кароолчу болуп иштейт эле. Ошол жерде өтүп кеткенде жаназасына келип алыптыр бир жигит, эжем айтып атат дейт. Эжеке, ушул байке мени жума намазга биринчи жолу ушул алып барган болчу дейт экен да, карасаң. Жүр жума намазга деп тур да, мен окуганды билемсиң, окуганды билбесең үйрөнөсүң. Бул дарат ал деп туруп эле сүйрөп барган экен да, карасаң. Эми жездем өтүп кетти, дават кылды да, өтүп кеткенден кийин баягы эскерип атат да, ушул байке мени жума намазга үйрөттү эле депчи баягы жерде. Эми биз айттык бу жакта мисалы конторада жумуштап отурабыз, жүр жумага барып келели жаныбарлар бирөөз айтып койдукпу? Егер айтып қойсақ, Құдайдың астына жооп бербейбиз да. Сен мен бир жолу айткам дейбиз да. Сен бизде бир жолу айтыш парыз, калгандары бул сүннөт. Bir адам дейт, эгерде биз билип туруп айтпасак, анда бул кыйын экен да. Айткан билгенибизди жасабасак. Бир киши дейт, кыямат күнү тозокко барат экен дагы, ишегилер чыгып дейт, ошол айланып калат дейт да. Тозоктун ичинде эшек тегирменди айланткандай айланып калат дейт да. Ерлер кетті, тақсыр, сіз намаз оқыйт елеңіз ғой, жер бетінде бүйті, өлі дават қылшы елеңіз ғой десе, сілерді жасағыла деп өзім жасап айтылым. Сілерді жасавағыла деп өзім жасайтылым. Жасағыла деп тұр, өзім жасап айтылым. Көрбейсің, Құдай сақтасын, егер ошондой амал қылбай тұрған болсақ, тескери жагына өтүп калат экенбиз. Ошого биз өзүбүз билгенге амал кылып, ошол нерсеге башкаларды да чакырышыбыз керек экен. Аллахым бардыгыбызды ошол парыздарды аткаргандардан кылсын бардыгыбызды. Эми бул жерде айтат, кимде-ким элдерден коркуп жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюуну таштап койсо дейт, ал кишинин сүрү кетет дейт да, сүрдүүлүк кетет дейт да баягы жерде. Сүрдүү болбой каласың дейт. Эгерде көрүп туруп айтпай койсоң дейт. Ал вакытта сенин балаң да окпай коюшу мүмкүн дейт да. Балаң да окпай коюшу мүмкүн. Себеби сүр жок да баягы жерде. Сүрдүүлүк деген дагы ошол Аллах Таала жолунда тайманбай ошол туура иштерди айтуу менен болот экен. Эми азыркы заманда да кантип дават кылсак болот? Заманбап даваттар бар да. Мисалы соц тармактарда да кээде чыгып калат, туура эмес. Ошондо өзүңдүн оюңду айтып туруп койсоң болот да. Мисалы ошол жерде. Туура эмес маалымат бол. Туурасы мындай деп тур, эскертүү катарында айтып койсок болот. Же болсо жумушунда бирөө жалган сүйлөп жаткан болсо, ошол туура эмес кылып койдуң, бул жалган, чыны мындай болот деп туруп, ошону айтып койсок болот. Үй бүлөдө балаң намаз окуп жаткан, намаз окубай койсо, аны урбай эле, кой балам, тур эми намазды оку деп туруп, бир жакшы сөз менен кызыктырып, ошого биз үйрөтүшүбүз керек. Бул да эмне баягы жеңил жолу да, жеңил жол менен
çakırışımız gerek da biz kaçırıp alбашыбыз керек. Егер ура турган болсоң, анда Аллах баягы балаң сени эмес, намазды жаман көрүп калат да. Сен атасы боласың да сен. Сени жаман көрбөйт. Кайра сен кучактап койсоң, баягы тарынганы кетет да, сени жакшы көрүп жүрө берет, бирок сен ургандың үчүн намазды жаман көрүп калат да, Кудай сактасын. Ошондон дагы биз этият болушубуз керек. Мисалы, бирөө көчөдө адепсиздик кылса, акырында менен жумшак жол менен айтыш керек экен да. Эми биз кайсыл учурда кандай жол менен дават кылсак болот? Ошол жөнүндө да кыскача бир түшүнүк берип кетейик. Мисалы, bizde bilim болуш керек да. Бирөөгө бир нерсени айтардан мурда өзүң ошол нерсени билишиң керек. Билбеген нерсени кантип, каяктан айтасың? Эгерде мисалы кол менен токтосок, токтотуш керек, болбосо сөз менен дейт, алда болбосо жүрөк менен кейиш керек экен. Жок эле дегенде биз өзүбүздүн кылганыбыз менен үлгү болушубуз керек да. Эгерде мына бизде билесиздер 70% адам маалыматты көзү менен алат экен да. Көзү менен алат экен. Эгерде сен жакшы иш кылып ата турган болсоң, мына мен дудуктар менен иштеп жүрөм, дудуктар деле билет да, укпаса деле мына сонун иш экен, сонун иш кылып атат деп, дудуктар деле сенин баркыңды билет да баягы жерде. Ошондуктан биз үлгү болушубуз керек экен. Эми коомду дават кылуу бул ар бир мусулмандын жоопкерчилиги, парзы. Коомду сактап калуу дагы бардыгыбыздын милдетибиз. Бул бир гана ошо милицияларга, же болбосо баягы врачтарга керек эмес, бардыгыбызга керек. Бардыгыбыз кош колдоп, коомдо бир жакшылыкты жайылтышыбыз керек экен. Эми Аллах жолунда дават кылуунун дагы бир эмеси бар, жолу бар, хадис бар. Ошон менен биз сөздөрдү жыйынтыктайык. Аллах жолунда жүргөн адамдар кемеге түшкөн, 2 кабат кемеге түшкөн адамдар окшош дейт. Кемеге адамдар түшүп турду, ама чүчү кулак ойноп, баягы жерде. Ошондо жарымы экинчи кабатка, жарымы астында калыптыр дейт. Астындагылар суу алыш үчүн экинчи кабатка чыгып, үстүндөгүлөр кыжалатылып, сууну алып туруп кайра түшөт дейт да баягы жерде. Астындагылар отуруп алып ойлонуп турду да, үстүндөгүлөр кыжалатпайлы ушул жерден тешип албайлыбы? Сууну бул жерден алабыз, үстүндөгүлөр кыжалат кылбайбыз деп сүйлөшүп атат дейт да. Ошондо дейт, үстүндөгүлөр койгуланда, силер үстүнө чыккыла биз түшөлү деп, ошолорду токтотсо баардыгы аман калат дейт. Унчукпай жөн койсо, баягы тешип койсо болду. Баары чөгүп кетет дейт да сугачы. Көрбөйсүң. Ошондуктан бизде бир жаман ишти көргөндө башында бир токтото турган болсок, ошол калат. Токтотмосок болду. Мисалы башында бирөөсү арак ичти, эч ким унчуккан жок, азыр эми яшикте ичип калды да. Шылдыңчан жүрдө эле кызы унчуккан жокпу, азыр эми миндикке кийип көчөгө чыгып атат кейлердин кыздары. Уже тили өтпөйт да. Сүркетип калды. Башында айткан жок да баягы нерсени. Ошого туура эмес ишти биз өз убагында биз токтотушубуз керек туугандар. Эми бул жерден мүмкүн болушунча мына кышта келип калды, бир эскертүү катары. Жана светтик кишини экономдойлу туугандар, светти үнөмдөйлү. Башкаларга зыяны тийип калбасын. Анан баягы ууру ток дегендери бар, же болбосо газды уурдагандар, башкалар бар. Ошол негизи шариатта туура эмес. Бул дагы даваттын бир түрү, ошону айтайын. Себеби ошо свет менен өкмөттүкү да деп туруп ошону биз уурдадыкпы? Кыргызстанда 7 миллион адамдын акысына кирген болобуз. Кыямат күнү барганда 7 миллион адамдын арасында биз жооп беришибиз керек. Ошолор сурайт, сен уурдап биздин акыбызды жегенсиң дейт. Эгерде газды же башканы ошондой уурлук кылып, үнөмдөбөстөн баягы сарамжалсыз жумшай турган болсок, жоопкерчилиги бар. Ошондагы бир эскертип коеюн дедим. Алла разы болсун туугандар. Анда дуа кылалы.